Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil majid: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Бүткіл аламдар жаратқан Аллах Тағалаға барын мақтаулар және сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың салам және рахмат болсын. Диніміз ислам діні адам баласының жашоосындағы әрбір бөлігі бақыттылыққа жеткіруші және игілікке жеткіруші көрсетмелерді берген. Адам баласы өзінің жеке жашоосу, жүрім тұрымы, кесіп қылусы, ошондой эле башка адамдармен болгон мамилеси ар бир тармакта ислам дини эң жакшы көрсөтмөлөрдү берген. Адамдын жашоосунда тамактануу жана суусундук ичүүдөн кийинки эле эң эле зарыл муктаждыктар болуп, бул адамдын денесин, аврат мүчөлөрүн жашыра турган кийим жана ысык сууктан сактана турган кийимге болуп эсептелет. Жашоонун бул бөлүгү дагы исламдын көрсөтмөлөрүнөн куруп алган эмес. Негизинен карай турган болсок, динибизде адал кылынган нерселер, халал нерселер ар бир убакта арам нерселерден көбүрөөк болуп, көбүрөөк. Мисалы үчүн, динде тыюу салынган арам жана макрух иштери менен адал нерселерди салыштыра турган болсок, арам жана макрух иштер жашоонун өтө аз гана бөлүгүн түзөткөн. Калган адал нерселерди, уруксат болгон нерселерди колдонуп, адам баласы ислам дини менен кенен жашап өткөрө алат. Ошондуктан Аллах субхана таала өзүнүн ыйык китебинде арам тамактарды баяндап жатканда иннама харрама алейкум, бунун мааниси силерге болгон ушул эле нерселер арам кылынды деген мааниде. Демек, саналуу гана нерселер арам кылынган, ал эми калган сан жеткис тамактын түрлөрүнүн баардыгы бул адал болуп эсептелет экен. Ошондой эле кийим кийүүдө дагы ислам дини шариятыбыз ушул гана кийимдерди кийесиңер деп туруп бир канча кийимдин түрлөрүн чектеп койгон эмес, албетте. Болгону бир канча эрежелерди түзүп берген. Ошол эрежелерге дал келген, ылайык келген кийимдердин баардыгы кийүүгө уруксат болуп эсептелет. Жалпысынан 7 эреже деп чектесек дагы болот. Биринчиси, адамдын кийген кийими адамдын авратын жашып туруш керек. Эң зарыл жана эң маанилүү шарттардын бириси эркек кишинин авраты уяттуу жерлери деп, бул анын тизесинен киниктен баштап, киниктен ылдыйынан баштап тизенин астына чейин. Ал эми аял кишинин жалпы денеси аврат болуп эсептелет. Эми кийим авратты жабып туруш керек деген шартты айтканда, албетте эске ала турган нерсе бар. Кээ бир кийимдер бар, аларды кийип жүргөндө, түз баскан, түз жүргөндө адам дене мүчөсүн жабып турат, бирок рүкү кылганда, сажда кылганда же башка кыймыл аракет кылганда адамдын же тизеси ачылып калат, же болбосо арткы бели ачылып калышы мүмкүн. Ошол кийим алып жатканда дагы бир аз кыймыл аракет кылып көрүп, ошол нерсеге дагы маани бериш керек. Кыймылдаганда, намаз окуганда авратым ачылып калбайбы деп, ошого жараша кийим алыш керек. Ошондой эле эгерде кийимдин кеземеси, материалы өтө жука болгондуктан адамдын денеси көрүнүп тура турган болсо, же болбосо кийим өтө тар болгондуктан адамдын денесине чыпташып, дененин түзүлүшү даана көрүнүп турса, бул дагы авратты жапкан болуп эсептелбейт экен. Мындай адамдар туурасында пайгамбарыбыз айткан: касиятун ариятун, кийимчен жылаңачтар деп айтылган бул адамдар туурасында. Экинчи шарты бул эркек кишилер үчүн алтындан жасалган шакек жана билеликтерди тагынуу, ошондой эле жибектен жасалган жибек кийимдерди кийүүгө уруксат эмес шариятыбызда. Ал эми аял кишилерге болсо алтындан да тагынчаак ошол билелик, шакек, сөйкөлөрдү тагынса болот, жана ошондой эле жибек кийимдерди кийүүгө да уруксат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылган: "Ухилла захабу вал хариру лил инати мин уммати ва хуррима аля зукуриха". Алтын жана жибек менин үммөтүмдүн арасынан аял кишилерге адал кылынды, жана эркектерине болсо арам кылынды деп айтылган. Бирок эгер эркек кишинин кийиминин сыртына, мисалы үчүн шепкенин сырты, жакалары же жеңдери жибек менен жээктелген болсо, же жибек менен сайма сайылган болсо, жана ошол сайманын калыңдыгы 2 манжанын көлөмүнчөлүк боло турган болсо, ага уруксат, андан ашып кете турган болсо, ага дагы уруксат берилбейт экен. Үчүнчү шарты бул эркек кишилердин шымынын баг элеги кызыл аштан ылдый болбош керек. Бул эми шымга эле тиешелүү эмес, эгерде үстүңкү чепкени же көйнөгү дагы кызыл аштан ылдый түшүп кете турган болсо, бул дагы буга да тыюу салынган. Хадисте айтылган: "Инналлаха ла янзуру иля ман жарра саубаху хияла", кайсы бир адам өзүнүн кийимин дейт текеберликтен улам сүйрөп жүрө турган болсо, ошол адамга Аллах таала назар салып карабайт дейт. Эми албетте мурунку замандарда падышалар, бай адамдар, бийлер жана башка текебер залым адамдар өзүнүн чоңдугун көрсөтүү үчүн, өзүнүн бай экендигин көрсөтүү үчүн шымдардын баг элегин өтө узун кылып жана үстүндөгү жамынчыларын жерге чейин тийгизип сүйрөп жүрүшкөн да. Муну менен алар текеберчиликти максат кылган. Албетте бүгүнкү күндө мындай түшүнүк жок. Бирок ошондой түшүнүк жок болсо дагы алым уламаларыбыз ушул пайгамбарыбыздын хадиси бүгүнкү күнгө дагы тиешелүү, бүгүн дагы баг электен ылдый ошо кийимди түшүрүп жүрсө болбойт деген чечимге келишкен. Анын бир канча себептери бар. Биринчиден, эгерде эркек киши өзүнүн кийимин баг электен ылдый түшүрө ала турган болсо, мындай кылуу бул аялдардын кийимине окшоп калат дейт. Себеби аялдардын кийими тескерисинче кызыл аштан ылдый болушу керек. Ылдый болушу талап кылынат. Экинчи себеби кийимин жерге сүйрөп жүргөн адам дейт, бул кийимине нажас тийип калуусу ыктымалы бар дейт. Ал эми үчүнчү себеби, адам эгерде кызыл аштан ылдый кийимин түшүрүү менен мен бой көтөрүүнү максат кылбай эле турам деп айтса дагы,
Бирок сырттан караганда анын кылган иши ошол текебер залым адамдардын ишине окшоп болуп атат. Сырттан ошондой ишти кылып туруп, бирок менин жүрөмө текеберчилик жок деп айткан бул таптакыр туура эмес, анын сөзү эске алынбайт экен. Төртүнчү шарты бул эркек кишилер аял кишилерге тиешелүү кийимдерди кийбөө жана ошондой эле аял кишилер дагы эркектерге тандык кийимдерди кийүүдөн өтө катуу сактануу керек. Негизинен бул маселе кийим кийүү гана тиешелүү эмес, шариятыбызда жашоонун ар бир бөлүгүндө адам өзү сүйлөгөн сөзүндө, жүрүм турумда дагы баскан турган кыймыл аракеттеринде эркек киши эркекке окшоп жүрүүсү жана ошондой эле аял киши аялга окшоп жүрүүсү талап кылынат. Эми эгерде бир эркек киши өзүн аялга турап же болбосо аял өзүн эркекти алып жүрө турган болсо, буга өтө катуу тыюу салынган. Кээ бир адамдардын табиятында, мисалы үчүн бир аялдардын үнү эркектикине копол болуп калса, же болбосо кыймыл аракеттери эркектин окшоп табиятынан ошондой болсо, же эркектики тескеринче үндөрү ички анан назик болуп кала турган болсо, андан бул адамга дагы шарият милдеттендирет. Эркек киши эркекти жана аял киши өзүн мажбурлап болсо дагы ошол нерседен арылууга ал киши милдет болуп эсептелет. Негизинен ушундай кылган адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тилинен өтө чоң, өтө коркунучтуу каргыш айтылган: "Ла'аналлахул муташаббихина минар риджали бин ниса вал муташаббихати минан нисаи бир риджал." Өзүн аялга окшоткон эркектерге жана өзүн эркекке окшоткон аялдарга Аллах тааланын каргышы болсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тилинен каргыш айтылган. Бешинчи шарты кийим кийгенде адам исрапкорлуктан жана ошондой эле текеберчилик максатта же эл көрсүн деген максатта кийинүүдөн да сактануу керек. Ошондой эле мунун тескерисинче мүмкүнчүлүгү бар адам өтө эле бир жүдөп, өтө жупуну кийинип ала турган болсо, бул да туура эмес болуп калат экен. Ибн Аббас радияллаху анху айтат: "Кул ма ши'та валбас ма ши'та ма ахтаатка ифнатани сарафун ва махилатун." Сен каалаган нерсеңди жегин жана каалаган кийимди кийгин дейт. Бирок эки нерседен сактангын: исрапчылык, исрапкорлуктан жана текеберчиликтен сактан. Алтынчы шарты бул мусулман эмес коомчулуктарга тандык болгон, мусулман эмес башка диндерге тандык болгон кийимдерди кийүүдөн да сактануу керек. Мисалы үчүн кээ бир диндеги адамдардын өзгөчө бир кийимдери болот. Мусулман адам ошондой кийимдерди кийип алуудан сактаныш керек. Же болбосо, эгерде динге тандык өзгөчө болгон кийим болбосо дагы, бирок адам кийим кийип кайсы бир мусулман эмес адамга окшоону максат кыла турган болсо, ошону ниет кылса, буга дагы шариятыбыз уруксат берет экен, мындан дагы өтө катуу сактануу зарыл. Жетинчи шарты болсо, бул эркек кишилер аялдарга тиешелүү түстөгү кийимдерден сактануу керек. Мисалы үчүн ачык кыпкызыл түстө болсо, же болбосо ачык сары түстө болсо, же болбосо пушту түстө болсо, мындайча айтканда розовый өңдө боло турган болсо, бул дагы эркек кишилерге ылайыксыз болуп эсептелет экен. Бир сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында ачык сары түстөгү кийим кийип келди эле, пайгамбарыбыз анын кийимин жактырбастан: "Ушул кийимди сага апаң кийгизби?" деп сурады. Ошондо баягы сахаба түшүндө: "Ey Аллахнын элчиси, мен ушул кийимди жууп боёгун, өңүн кетирип салайынбы?" дегенде пайгамбар айтты: "Бал ахриқха, сен буну алып барып өрттөп сал" деп туруп өкүм берген. Андыктан Аллах субхана таала ушул жогоруда айтылган сөздөргө амал кылып, шариатка толугу менен шариатка ылайыктуу жашоого мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.